Акыркы жылдары постсоветтик мейкинде идеологиянын жоктугу тууралуу тынчсыздануу улам айтылып келет. Кээ бирөөлөр андан да ары кетип, буга чейин эле түзүлгөн мамлекеттерге жаңы маанилерди жүктөөгө сунушташат. Мен муну акылга сыйбаган иш деп эсептейм. Ар бир нерсенин мааниси ал жаратылган учурда эле аныкталат. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн гатентоттор менен кола бөтөлкөсү тууралуу мисалга кайрылалы. Гатентоттор бөтөлкөнү дан жанчууга же музыкалык аспап катары колдонушу мүмкүн. Бирок эң натыйжалуу жыйынтыкка аны түздөн-түз багыты боюнча колдонгон адам жетет. Суюктук сактоочу идиш катары. Анткени ал дал ушул максатта жасалган. Дан жанчуу же музыка ойноо үчүн атайын шаймандар бар. Ал жагынан бөтөлкө алар менен атандаша албайт. Постсоветтик мамлекеттерге да ушул нерсе тиешелүү. Алардын мааниси коммунисттер түзгөн учурда эле коюлган. Элге бийликти тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе, алар кулактарды же дин өкүлдөрүн тандап алышы мүмкүн экенин жакшы түшүнгөн коммунисттер толук көзөмөлдөөгө негизделген мамлекет курушкан. Пассионардык азчылык эл менен каалаганын кылып, ачка өлтүрүп, атып, маданий кодду өзгөртүп башкарган система түзгөн. Калк болсо моюн сунган бойдон калууга тийиш эле. Демек, Советтик Республиканын маңызы калкты коммунисттик бийликтин көзөмөлүнө кармоо болгон. СССР кулагандан кийин болгону кожоюндар алмашты. Советтик вертикаль да, чиновниктер аппараты да сакталды. Эгер союз учурунда жок дегенде мыкты тасмалар тартылып, шедеврлар жаралып, илимдин жаңы чектери ачылса, бүгүн бөтөлкөнүн ичиндеги нерсе жөн гана ачып жатат. Болгону жаңы эн белги менен. Мурда элиталар Крымдагы санаторийге жолдомо, Волга автоунаасын, Москвада кызмат ордун жана батирди эңсешчү. Бүгүн санаторий Италиядагы лыжа базасына, Кара Волга Rolls-Royce'ко, ал эми Москвадагы батир, Лондондагы же Дубайдагы кыймылсыз мүлккө айланды. Кечеги коммунисттер акция ээлери болуп, орустарга карата кемсинүү комплекси батышка карата комплексин алмашты. Ошондо жөнөкөй ой жаралат. Баары ушул каргыш тийген системадан. Бул каргыш тийген бөтөлкөнү ыргытып, анын ордуна акыры жарактуу отургуч жасаш керек. Балким сиз да ушундай ойлонгонсуздур. Бирок маселе мына ушунда. Каргыш тийген орустар, англичандар, америкалыктар келе электей эле биз коррупцияга, бузукулукка, өз ара алдаого жана саткынчылыкка батып калган элек. Бир кезде бирдиктүү болгон улуу дөөлөт ыдырап, андан соң бөлүктөрү да майдаланган. Бирок ич ара жаңжалдар токтогон эмес. Кенесары хандын башы үчүн кыргыздар менен казактар бүгүнкү күнгө чейин талашып келе жаткан окуя. Бирок ал үчүн көптөгөн казак султандары да, байлары да орус императорунан сыйлык алышкан. Кенесарыны жеңген Ормон хан өз кишилери тарабынан өлтүрүлгөн. Акыры Кокон ханы болсо Ташкенттин тургундары тарабынан орус аскерлерине тапшырылган. Өз хандарын саткан жергиликтүү элита кийин Орусия империясынын системасына оңой сиңип, өз элин эзген аппаратка айланган. Коммунисттер ошол элитаны кырып салганда бир нерсе өзгөрдүбү? Албетте жок. СССР учурунда Борбор Азия тууганчылык жана коррупция менен атагы чыккан. Эри коррупциялык чырлар дал ушул аймакта болгон. Союз тарагандан кийин мурдагы партия кызматкерлери жаңы элитага айланып, балким аймак тарыхында эң начар башкаруучулар болуп калышты. Балким маселе исламда же көчмөн тарыхыбыздадыр. Бирок исламда, көчмөн турмушта бизге бир нече кылым мурун дүйнөнү илимде, философияда, аскердик иште жетектөөдө тоскоол болгон эмес. Улукбектин обсерваториясы тең келе турган нерсе 17-кылымда гана пайда болгон. Биздин династиялар Сибирден баштап Индия, Африкага чейин башкарган. Ал эми бүгүн батыштын идеалдарын кабыл алсак да, эмнегедир ийгиликке жетишкен жокпуз. Эмне үчүн ушунчалык пас болуп кеттик? Балким маселе системада эмес, адамдын өзүндөбү? Андай болсо, адамдын мааниси эмне? وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Ыйык Куранда Аллах субханаху тааля мындай дейт: Мен жиндерди жана адамдарды өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жараттым. Бош бөтөлкөгө ар кандай суюктук куюуга болот. Бирок ал баары бир бөтөлкө бойдон калат. Курчак мамлекеттер кожоюндарын алмаштырганы менен ошол эле багытта иштей берет. Адам да ошондой. Ал чыныгы Кудайдан башка нерсеге сыйынуусу мүмкүн.
Бирок сыйынуучу жаратылышынан ажырабайт. Француздар эркиндик, теңдик жана туугандык үчүн Европаны төңкөрүштү. Жапондор император жана империяга сыйынуу аркылуу ак дүйнөнүн текеберлигин сындырды. Коммунисттер планеталык революция үчүн улуу эрдиктерди да, үрөй учурган кылмыштарды да жасашты. Жалгыз уул да кээде сыйынган нерсеси үчүн өлүмгө өз ыктыяры менен барып тукумунун үзүлүшүнө макул болот. Бул генди улантуу инстинктин да жокко чыгаруу деген сөз. Тарыхка карасак, дүйнө кереметтери, улуу империялар, философия жана адабият бул сыйынуунун жыйынтыгы экенин көрөбүз. Бирок анда суроо жаралат. Алардын баары адамзатка бир нерсе берди. Биз болсо эмне үчүн 400 жылдан бери баласттай калкып жүрөбүз? Француздук сыйынуу Европалык укук кодексин жаратты. Жапондордуку дүйнөдөгү эң мыкты автоунааларды жана күчтүү маданий мурасты. Коммунисттик фанатизм бардык үрөй учурган жактарды карабастан жумушчулардын эмгек шарттарын жакшыртты. Ал эми биздин сыйынуубуз эмнени жаратты? Кайсы кудайга кызмат кылып жатабыз, эгер ал бизге жаңы нерсе жаратууга мүмкүнчүлүк бербей, өткөндүн калдыктарын жеп жашоого гана шарт түздү? Кайсы кудай бизди бири-бирибизге тукуруп, бардык айыптарды коңшуларга шылтоолотот? Ата-энелер ким үчүн балдар кыздарын чет өлкөгө кара жумушка жиберишет? Эмне үчүн табылган акча билимге же инфраструктурага эмес, көрсөтмө салтанатка коротулат? Кайсыл кудай саткынчылыкты, бузукулукту жана ачкөздүүлүктү ибадат катары талап кылат? أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Куран аны түз айтат. Сен өзүнүн кумарын кудай кылып алганды көрдүңбү? Аллах аны билими болсо да адаштырды. Кулагын жана жүрөгүн мөөрлөп, көзүнө парда тартты. Андан кийин аны ким туура жолго салат? Коомдо адамды жеке пайдадан жана таарынычтан жогору көтөрө алган жогорку мыйзам болгондо, миллиондордун эмгектери цивилизацияларга, заводдорго, университеттерге айланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолунда курманчылык кылган жана башкаларды да чакырган. Анын эсебинен ислам кеңири жайылган. Карл Маркс Энгельстин колдоосу менен ойлонууга жана жазууга мүмкүнчүлүк алган. Мен бул видеону ата-энем кыйынчылыктарга карабастан билимиме инвестиция кылган үчүн гана жазып жатам. Менден таланттуу адамдарды көрдүм. Алар эң жакшы жылдарын үйүнө акча жөнөтүүгө сарпташты. Ал акчалар иссиз жок болду. Биздин кудайларыбыз эге жана кумарлар. Аларга кызмат кылбаган нерсе биз үчүн дээрлик күнөөсү мал. Ошондуктан бизде музейлер менен илимий борборлор жок. Бирок сыган барокко стилиндеги миңдеген батирлер бар. Биз завод курбайбыз, шаңдуу тойлор үчүн кредит алабыз. Аллах да, мамлекет да, коом да биздин кумарлар ырдап турганда каршы чыгууга тийиш эмес деп эсептейбиз. Хадистер менен мыйзамдарды калкалап, бирок экөөнү тең сактабайбыз. Мусульмане так и верят до сих пор. Первая капля вина убивает человека. Правда, в Казахстане, когда приходилось пить с казахами и уйгурами, обычно они говорили так вот первую каплю сбрасывают. Пророк сказал, первая капля вина убивает человека, но ничего не сказал про последующие капли. Сионисттерди канчалык жек көрсөм да, алар убакытты, эмгекти, акчаны убактылуу пайдага эмес, өз элинин гегемониясы деп эсептеген жогорку максатка жумшашат. Чыныгы кудайга сыйынган мусулмандар коомдордун эң мыктысы болушу керек. Бирок өздөрүн сыйынуу объектиси кылгандар эмес. Жана бул уланып турганча бале токтобойт. Жаңы баскынчылар келбесе биз өзүбүз алардын алдына барабыз. Уламдан улам кемсинген абалда калуу үчүн. Ты раб! Раб русских, на***! В Узбекистане у себя не нашел ничего! Сюда приехал, блядь! Я неправильно тебе сказал, нахуй? В Узбекистане нету нихуя! Сюда приехал! Ебал!